Яндексти Кыргызстандан чыгаргыла деген талап менен айдоочулар быйыл жыл жаңырары менен эле нааразычылык акцияларына чыгышкан. Алар мамлекетке бир дагы тыйын төлөбөй күнүнө 10 миллион сомдон чыгарып кетүүдө. Ал эми жергиликтүү такси кызматтары банкротко кептелишти. Ошондуктан айдоочулар жарандарды Яндекстен баш тартып, атамекендик таксопарктарды колдонууга чакырып келишет. Biz Яндексти кетирмейинче чыга беребиз, автопробег кылабыз. Азыркы деген бул митинг эмес, бул чогулуш. Чогулуп, жаңы келген мисалы мүчөлөргө биздин группанын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эмнеге чыкканыбызды, биздин талаптарыбызды, биздин көйгөйлөрүбүздү алар өздөрү эле билишет. Ошол биздин негизги максатыбыз Яндексти кетирүү Кыргызстандан. Такси кызматын көрсөткөн компанияларды банкротко кептеп, Яндекс кардарларды тартып алгандыгынын эң жөнөкөй себеби анын жеткиликтүү мобилдик тиркемеси болгондугунда. Ар бир унаанын кайсы жерде келатканын кардардын көрө билүүсү, жол тыгындарынан кача билүү сыяктуу ыңгайлуулуктардын болгондугу. Азыркы тапта бир гана Кыргызстанда эмес, постсоветтик 17 мамлекетте кызмат көрсөтүүдө. 10 жыл мурун ишин баштаганына карабай, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө өз ордун тапты. Бирок ал мамлекеттерде деле жергиликтүү такси кызматтары ага каршылыгын билдиришкен. Анын ичинде Кыргызстанда дагы дал ушундай көрүнүштөр орун алууда. Көрдүңөрбү? Мынакей. Таза прибыль менен 10 миллион бир күндө эме алат да. Бул средний Яндекс өзүнүн акча, при этом государствого 1 сом акча төлөбөйт. Бунун эмесин жана 1,5% алган таксопарктар, 3% алган таксопарктар, ошолор за них отдуваются. Булар по существу не существует. Чалсаңар номери жок. Булар байланганда кредиттерге байланган, такси кредиттерге байланган айла жок. Эмне болсо да иштейбиз. Мен маяка водительдерим бар, бирок чакырган жокмун да. Алардычы, алар иштей берсин эми. Айла жок да. Менде просто бир ынтымакка келип, таксопарктар чогулуп, 120 таксопарк өзүбүздүн условиясты коелу. Биз Кыргызстанбыз. Биз Россия эмес, Казакстан эмеспиз, жигиттер. Яндекс бир гана миллиондорду өлкөдөн чыгарып кетпестен бүгүнкү күнү жарандардын коопсуздугуна дагы жоопкерчилик албайт. Тагыраагы кандайдыр бир жол кырсыгы катталган учурда кардар таксопарктын кызматкерлерине байланыша албайт. Ошондуктан Транспорт жана коммуникациялар министрлиги бир канча жылдан бери такси кызматтарындагыларга лицензия менен иштөө тартибин киргизүүнү демилгелеп келет. Бирок ал сунуш колдоо таба элек. Бүгүнкү күнү такси кызматтарынын ишин бир дагы мамлекеттик орган көзөмөлгө албайт. Дегеле жеңил таксилердин ишмердүүлүгү тууралуу айтсак, аларды көзөмөлдөгөн мамлекеттик органдар жок. Болгону алар добровольный деп коет, ыктыярдуу патент алат салык органынан. Анан ошол негизинде гана иш алып барат. Ал эми ал патентти ошо жеңил таксилердин канчасы алып жатат, канчасы алып жатпайт, аны дагы тилекке каршы көзөмөлдөп, анын таксан чыгарган органдар жок да. Албетте, бул өтө кооптуу. Кыргызстанда Яндекстин бир дагы кеңсеси жок. Кардарлар нааразычылыктарын эч кимге айта албайт. Ал эми тиркеменин өзүнө келсек, Яндексти Кыргызстандын рыногунан толук чыгаруу үчүн сөзсүз түрдө дал ушундай тиркеме иштелип чыгуусу керек. Бирок анын баасы арзан эмес. Эксперттер андай тиркемени өлкөдө деле жасоого болот деп санашат. Ага атамекендик программисттердин билими жетиштүү. Болгону баасы кымбатка түшөрүн Кыргызстандын жогорку технологиялар паркы билдирүүдө. Тиркемеси өтө жеңил болуп атпайбы? Жана user interface, UI UX деп коет го. Бул адамга өтө жеңил да. Ошондой эле деген жана буйрутма кылууч. Бизде деле деген альтернативалар бар, бирок деген кичине мындай сервис жагынан жетишпей атат да. Анан деген жана сиздин сурооңорго жооп бергенде, албетте толук биздин инженерлер, программисттер жаза алат андайдычы. Ал өтө деле оор нерсе эмес. Бул жерде башка суроо да, бюджеттин суроосу да. Ошол эле мисалы Яндекстин инфраструктурасы ал корпорация да өзүчү. Абдан чоң ресурстары бар. Жанагы эле GPS трекерлери, жанагы точный локацияны определять эткен өзүнүн карталары бар. Бул жерде маселе бюджет деле да. Яндекстикиндей тиркемени жасатуунун баасы бери дегенде эле 2-3 миллион сомду чапчайт. Буга арине Кыргызстандагы таксопарктардын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Эгер буйрутма ишкерлер тараптан түшсө, инженер-программисттер бардык ыңгай менен жасап берүүгө даяр. Анткени Кыргызстандын IT адистери иштеп чыккан программаларды башка өлкөлөрдүн коомдук транспорттарында колдонулушу буга далил. Вьетнамда автобустарга колдонулганда атайын ушундай тиркеме жазып чыгышкан. Анан деген ал ошо баратып деген кайсы жерде адамдар болсо ошону деген чогултуп кетет да. Автобустун водительдеринин өзүнүн деген тиркемеси бар, өзүнүн немеси. Логин входы. Анан деген жүргүнчүлөрдүн өзүнүкү бар да. Анан биздики ошо Вьетнамда колдонушат биздин приложенияны.
Анан эмнеге бизден колдонсо болбойт дегенде эле бул жакшы мисал катары келтирип атам да. Эске салсак, Яндекс таксинин кызматын көрсөтүү үчүн күнүнө Бишкек шаарында бери дегенде эле 5-10 миңге чейин жеңил унаа чыгат. Анда күнүнө Москвага баланс иретинде 10 миллион сом чыгып турат. Ал эми Кыргызстанга түшкөн пайданын 3 пайызы калат. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.